Тажик тарап түн жамынып Чоңалайдагы чек арага контейнер орнотууда. Эртең менен Ош облусунун Чоңалай районундагы кыргыз-тажик чек арасында чыңалуу күч алганы белгилүү болду. УКМКнын чек ара кызматы жиберген видеодон контейнерлер коюлуп, аскерлер жүргөнүн көрүүгө болот. Билдирмеге ылайык 4-июнга караган түнү саат 3:00 чамасында тажик тарап Онжубулак аймагындагы такталбаган жерге 1000 метрге чейин кирип келип контейнерлерди кое баштаган. Муну менен буга чейин жетишилген кыргыз-тажик чек арасынын делимитациялоо жана демаркациялоо иштери боюнча өкмөттөр аралык делегациянын келишимин бузганы белгиленет. Аны менен катар тажик тараптын аскердик курамы, автоунаалар жана сооттогон техникасы менен топтолуп жатканы байкалат. Саат 6:00 карата Онжубулактагы кырдаал чыңалып турат. Тажикстан такталбаган жерге контейнерлерди коюп, аскерлери менен 6000 метр ары жакта турушканын белгилейбиз деп айтылат маалыматта. Чек ара кызматы кыргыз тарап кырдаалды бийлик өкүлдөрүнүн деңгээлинде жөнгө салуу чараларын көрүп жатканын билдирди. Бирок Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү телефон чалууга жооп бербей жатканы айтылат. Онжубулак аймагын кайтарган чек арачылар күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Булак Спутник KG. Камчыбек Ташиев атайын даярдыктагы аскерлерди алып Чоңалайга учуп кетти. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана башкы чек арачы Шаршеев атайын даярдыктагы аскерлерди алып бүгүн эртең менен Чоңалайга тик учак менен учуп кетти. Бул тууралуу Өздүк Булактар билдирди. Белгилей кетсек, 4-июнга караган түнү Чоңалайдын Онжубулак жергесинде Тажикстандын аскерлери кирип келип жайгашып алышкан. Алар Кыргызстан тараптын телефон чалууларына жооп бербей жатышат. Булак Агым.